Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алла тааланын жалгыздыгына ыйман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган бардык мусулмандарга Алла тааланын дайыма рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал рызкысы, берекеси боло берсин. Урматтуу мусулман бир тууган, момун мусулмандын жашоосунда жакшы бир кулк мүнөзгө ээ болуу, адептүү болуу бул өтө маанилүү деп эсептелинет. Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Кур'анда «Ва иннака ла аля хулуқин азим». Сен өтө кооз кереметтүү кулк мүнөздүн, адеп акылактын ээсисин деп Алла таала өзү сыпаттаган. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө «Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак». Мен бул аламга пайгамбар болуп, адеп ахлакты толуктоо үчүн, туу чокусуна жеткирүү үчүн жиберилдим деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып өткөн. Дээрлик пайгамбарыбыздын көп сөздөрүндө кулк мүнөзгө, адеп ахлакка басымдуу кылган хадистери четтен чыгат. Мына ошолордун бири, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Кыяматта мага эң жакыныңар жана эң сүйкүмдүүңөр алар кулк мүнөзү жакшылар" дейт. Демек, адептүүлүк дегенде бул адамдын жүрүм туруму, анын башкалар менен болгон мамилеси, айлана чөйрөсү менен болгон мамилеси, жана туугандар, кошуналар, достор дегеле ким менен байланыш түзгөн болсо, ошодо жакшы мамиле кылуунун бир жалпы эрежелери десек болот. Чындыгында бул адептүүлүк баягы кичипейилдик, жоомарттык, улууну урматтоо, кичини ызаттоо сыяктуу жакшы бир адеп ахлактар менен дагы дайыма айтылып келет. Демек, адептүүлүк биз баягы кыска сөз менен айта турган болсок, алымдар айткандай, бардык жакшы сыпаттардын адамда жыйналуусу дейт экен. Ошондон биздин макал лакаптарга да карай турган болсок, ата бабаларыбыздан сонун сөздөр калган. Адам көркү адеп. Мисалы, адам көйнөгү менен эмес, ал адеби менен бааланат деген сыяктуу көптөгөн накыл сөздөр бар. Ал эми ислам динибизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир бата кылган дуаларынын биринде «Аддабани Rabbi фа ахсана та'диби». Мени Алла таала өзү тарбиялады, өтө кооз тарбия берди деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз айтат: атанын балага эң жакшы калтырган нерсеси бул аны жакшы адептүү кылып тарбиялоосу деп өз сөзүндө айтып кеткен экен. Демек, адептүүлүк бул адам өзүнү кооздой турган жакшы бир кулк мүнөздөрүн деп эсептелинип, чындыгында адептүү болгон адамдын жүрүм туруму да жакшы болот, жан дүйнөсү да бай болот, анын акыл пикири да тунарып таза болот деп биздин данышман алымдарыбыз айтып кеткен. Дагы бир данышман алым айтат: «Аль-фадлу бил акли вал адаби, ла бил асли вал хасаби». Чындыгында фазилеттүүлүк бул акыл менен жана адеп менен болот. Ал жөн эле бир уруулук же бир байлык же бир башка нерсе менен болбойт дейт. Ошондон баягы кайсы бир адамдын адеби жакшы болуп турган болсо, демек ал баягы чыныгы бир шариаттын жолунда үрп адатты сактаган, мамилени өз ордуна койгон, башкаларга зыяны тийбеген, дайыма бир пайдалуу иштерди жашаган адам болуп эсептелинет экен. Ошондон бир данышман айткан экен: «Закки колбака бил адаби» деп.
Былайча айтканда сен өзүңдүн жүрөгүңдү, жан дүйнөңдү адеп менен кооздогун жана ошону менен тарбиялагын деп айтып өткөн дейт. Биз урматтуу мусулман бир тууган бул сабагыбызда ошо мусулмандын адеби кандай болуш керек? Деги эле мусулмандын адебинде кайсы нерселерде өзүн ошол нерседе сактап, көңүл буруп, ага кайдыгер карабастан ошонун эрежелеринин негизинде жашоосун өткөрүүсү керек деген маселе турат. Биз Кур'ан Каримди карай турган болсок, пайгамбарыбыздын сөздөрүн карай турган болсок, көпчүлүк аяттар жана хадистер мына ошол адамдын негизги өздүгүн, анын жан дүйнөсүн бир туруктуу калыпта жашоодо өткөргөнгө багыттай турган жакшы бир сыпаттарга ээ болуусуна дайыма үндөп келет. Мына ошол момун мусулмандын адептеринин эң алгачкысы бул Алла Таала менен болгон мусулман адамдын адеби. Аллаху Субхана ва Таала бизди жаратуучу. Баарыбызды жоктон бар кылды. Бар кылганда да башка макулуктардан айырмалап, мына 18 миң аламды жаратты дейбиз. Ошонун ичинде бир гана адам баласын акылдуу кылып, ага иман берип, хидаят берип жаратты. Бул болсо дагы Аллаху Субхана ва Тааланын мусулманга, момунга берген чоң нематы десек болот. Мына ошол Куранда айтат: "Валакот каррамна бани Адам", биз адам баласын урматтуу кылып жараттык дейт. Толтура нерседе адам урматтуу башка макулуктарга караганда. Ошонун эң алгачкысы бул чындыгында акыл нематы, ислам нематы, Алла Тааланын берген хидаяты. Мына ошондон Аллаху Субхана ва Таала бизди жаратты деп, Аллах Субхана ва Тааланы таанып билүүбүз биздин Алла Таалага болгон милдетибиз жана адебибиз болуп эсептелинет экен. Алла Таала адамды жөн эле бир боштуктан же ойноп эле жаратып койгон жери жок экен. Чындыгында Аллах Субхана ва Таала адамды бир максат үчүн жаратты. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун", мен адамдарды жана жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттым. Демек, жаратуубуздун негизги максат биз өзүбүздүн жаратуучубузду таанышыбыз керек. Мына ошол жаратуучуну таанытуу үчүн Аллах Субхана ва Таала пайгамбарларды жиберди. Аллах Субхана ва Таала Кур'ан китептерди мужиза катары жиберди. Пайгамбарларды колдоп, мына ошол аркылуу биз жаратуучубузду таанып келе жатабыз. Мына ошондуктан мусулмандын эң алгачкы адептеринин бири мына ошол өзүнүн жаратуучусу болгон Алла Таала менен болгон адеби. Биз мына ушул мусулмандын адеби деген китептен Кудай буйрса, мусулман кандай болуш керек, Кудай менен кандай мамиле кылыш керек, пайгамбар менен кандай адепте болуш керек, балки мечитке барганда анын кандай адеби бар, ата-эне менен кандай мамиледе болуш керек, ушул сыяктуу адептерден сөз кылмакчыбыз. Чындыгында алымдарыбыз айтат, Алла Таала менен эң алгач кантип адепти сакташыбыз керек дегенде, эң биринчи биз Алла Тааланын бизге берген нематтарын эстешибиз керек экен. Куранда Алла Таала айтат: "Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах", силерге берилген бардык нематтар бул Алла Тааладан дейт. Алла Таала бизге нематын берип аткан болсо, ошону жакшы түшүнүп билген болсок, ден соолук да немат, 6 сандын аман болуусу да немат, өзүнчө биз сүйлөп атканыбыз, ааламды көзүбүз менен көрүп атканыбыз, сөздөрдү, башка нерселерди угуп атканыбыз, кыймыл аракетибиз, ата-энебиздин баары, үй бүлөбүздүн, жумушубуздун баары, тынч бир мамлекетте жашаганыбыз, булардын баары чоң бир немат. Мына ушулардын баардыгын билген болсок, биз чындыгында Аллаху Субхана ва Таалага эмне кылат экенбиз? Алла Таалага көптөгөн шүкүрлөрдү айтат экенбиз. Аллага шүгүр айтуу дагы чоң бир жакшы бир адептүүлүктүн белгиси. Аллаху Субхана ва Тааланын бир нематын мындай эстей турган болсок, биздин алымдарыбыз айтат, мисалы адам баласы бир минутада 17, 18 же 20га чейин дем алат дейт. Мына ошол дем алганында 18 жолу, мисалы 1 саатта
дем алып атат. Бул 1 саатта канча болот, 1 күндө канча болот десе, бул 28.000 жакын багы дем алат экенбиз. Ошондо бизге кычкылтек кирип, пайдалуусу калып, калган көмүр кычкылтек болуп чыгып кетет экен. Мына ушуну таптакыр эле биз бекер Алла Тааланын рызкысы, нематы деп эле эмне кылып атабыз? Пайдаланып атат экенбиз. Эгер ошол акча болуп калганда эмне болот эле? Аны кандай төлөй алат элек? Ушунча жолу дем алып атканда. Демек, бул болсо дагы Кудай Тааланын бизге берген чоң бир немат экен. Бул болсо адамдын жашоосундагы Алла Тааланын берген нематтарынын бир бөлүгү. Эгер биз өзүбүздүн тулку боюбузду, денебизди карай турган болсок, алымдар айткан, "Ман арафа нафсаху арафа роббаху" дейт. Ким өзүнүн түзүлүшүн эле жакшы түшүнгөн болсо, ал Кудай Тааласын, жаратуучусун тааныган болот, түшүнгөн болот дейт. Себеби өтө татаал Алла Таала ушундай чеберчилик менен, ушундай бир өзүнүн жаратуучу сыпаты менен жаратыптыр. Мына ошондуктан дайыма биз Алла Таалага адеп менен, мына ошол адептердин бири, биз ибадатыбызды Алла үчүн гана аткарышыбыз керек экен. Бул эң биринчи адептердин бири. Алла Тааланы таныдык, жаратуучу деп билдик, ага ибадат кылып атабыз. Алла Таала Куранда, пайгамбар сүннөтө көрсөткөндөй сыйынып ибадат кылып атабыз. Мына ошол биздин ибадатыбыз ыклас менен Алла Таала үчүн гана болуш керек. Мына ошондо биз чыныгы ибадатты аткарып аткан болобуз. Эгер башка бирөө көрсүн, кожо көрсүн, рия үчүн болгон болсо, анда ал амалдар такыр кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтат дейт хадисил кудусиде, "Я бни Адам тафарраг ли ибадати амла садака гинан ва асудду хажатака" дейт. Алла Таала айтат экен, "О адам баласы, мага эле ибадат кылгын, ошо ибадат учурда убакыт таап ибадат кылгын, мен сенин жан дүйнөңдү байкыламын, муктаждыгыңды да кетиремин" дейт. Мындайча айтканда, адам баласы ибадат кылгандан кийин жумушун да кылат, себебин да издейт, Алла Таала өзү ийгиликтерди берет экен. Аз болсо да берекесин берет экен. Ал эми илла тафал, эгер сен мага ибадат кылбасаң, дүйнөнүн артынан чуркай берсең, анда сенин колуңду жумуш менен алектентип коёмун, бирок баары бир муктаждыгың жабылбайт дейт. Ошондуктан биз эң алгачкы адептердин бири Алла Таалага ибадат кылуу болсо, Алла Таалага ибадат кылып, андан кийин жумушубузду аткарсак, жакшы ниет менен соодабызбы, башка жумуштарды аткарган болсок, Алла Таала өзү ошол ийгилик берет экен. Анткени ибадаттан кийин биз дайыма бата кылабыз, дуа кылабыз, өзүбүз үчүн, үй бүлөбүз үчүн, ата энебиз, жерибиз, элибиз үчүн. Аллах субханаху ва таала ошол баталардын, дуалардын артынан өзүнүн ийгилигин, өзүнүн берекесин берет. Андан кийинки адептердин бири, мусулман адам колдон келишинче күнөө кылбаганга аракет кылыш керек. Эгер биз күнөө кылбаганга аракет кылган болсок, бул чыныгы адептүүлүктөн деп да билинет экен. Ошондуктан биз дайыма билели, Алла Таала көрүп турат, Алла Таала билип турат. Ошол көрүп турган, угуп турган, билип турган Алла Тааладан уялып, биз күнөө ишке эч качан баспашыбыз керек. Ошондон бул жерде алымдар айтат, "Иза халаута бирибатин фи зулматин ва нафсу даиятин иля тугьяни фастахи мин назарил илахи ва куллаха инналлази халака залама ярани." Бул жерде бир алым айтып атат, эгер сен караңгы түндө жалгыз болуп калсаң, нафсың сени күнөө иш кылганга түрткөн болсо, Алла көрүп турат деп уялганда, ушул караңгылыкты жараткан Алла Таала көрүп турат деп билген дейт. Ал эми Ахмад ибн Хамбал болсо, өз сөзүндө, "Иза ма халаута дахра яуман фала тaqul халауту ва кул алайя рақибу." Эгер сен жалгыз болуп калсаң, мен жалгыз калдым деп айтпагын, Алла Таала сени көрүп турат. "Вала тахсабанна Аллаха гафила саатан вала анна ма яхфа алейхи ягибу." Сен Алла Таала көрбөйт деп билбегин, анткени Алла Таалага бул дүйнөдөгү баардык нерсе белгилүү.
Демек адам баласы мына ушул Алла Таала көрүп турат, билип турат, угуп турат деп өзүнү көзөмөлдөгөн болсо, демек ал күнөө ишке, жаман ишке эч качан кадам таштабайт экен. Андан кийин адептерден бири ушуга улай эле бул адам баласы дайыма көзөмөлдөө экен. Өзүбүздү көзөмөлдөйбүз, Алла Таала бизди көзөмөлдөп көрүп турат деген дайыма ишенимде, ынанымда болобуз. Мына ошондо гана биз эмне болот экенбиз? Өзүбүздү жана күнөө ишке, жаман нерсеге түшүп калуудан дайыма өзүбүздү сактайт экенбиз. Ошондой эле Алла Таалага болгон адептердин бири бул уялуу экен. Алла Тааладан уялуу. Эгер уялган болсок, ошол күнөө ишти аткарбайт экенбиз. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет. Абдулла ибн Масуд риваят кылат. Пайгамбарыбыз мындай деп айтты дейт. Истахию мин Аллахи хаккал хая. Пайгамбарыбыз сахабаларга кайрылып, силер Алла Тааладан чыныгы уялууда уялгыла. Чын уялгыла деп атат. Ал эми ман истахия мин Аллахи хаккал хая фалияхфаз раъса ва ма ва. Ким Алла Тааладан чын уялгысы келген болсо, анда ал өзүнүн башын сактасын деди. Бул башта акыл бар, мээ бар, аны менен биз ойлонобуз. Баягы таклифтин, жооптуулуктун дагы ушу акыл менен байланыштуу болот. Демек мына ошол Алла Таала берген акылды, Алла Таала берген ушу мына башта эмнелер бар? Азыр айткан акылыбыз, мээбиз, ой жүгүртүүбүз, биздин көрө турган көзүбүз, уга турган кулагыбыз, сүйлөй турган тилибиз. Мына ушулар камтылгандыктан, ушул баштагы камтылган нерсенин баардыгын сактагын дейт. Көз менен арамды кароодон, тил менен ушак сүйлөөдөн, гыйбат кылуудан, бирөөдү сатуудан, кулак менен шариатка каршы келген нерселерди угуудан, акылды болсо жаман нерселерден, балки баягы ал масалык маалымат караса эмне деген нерселер чыгып атат, ыплас нерселерден, аракты ичип алып мас болуудан, баңги заттык нерселерди колдонуудан, мына ушулардын баардыгыны мына ушул пайгамбарыбыздын бир сөзү эле өз ичинде камтып турат. Демек, чыныгы Алла Тааладан уялам десең, анда сен өзү башыңда камтылган нерселердин, азыркы айткан нерселердин баарын сен таза сактагын дейт. Вал яхфазу батна ва ма хава. Ошондой эле сен өзүңдүн ичиңди сактагын, ичиңдеги нерселерди сактагын дейт. Мындайча айтканда, алкымыңдан ичиңе эмне нерсе өтүп атат? Адалданбы, арамданбы? Мына ошол нерсени сактагын. Дайыма адалдан болсун. Мына ушул нерселерди дайыма сактап жүргөн болсоң, чындыгында эмне болот дейт? Сен чыныгы Алла Тааладан уялган болосуң. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, ушундай бир заман келип калат, адам баласы арамдан табабы, адалдан табабы, эч бир көңүл бурбай калат дейт. Алла Таала мындай нерседен сактасын, биз колдон келишинче, демек пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ошол ичиңе кире турган нерселердин баардыгын өзүң сактагын, өзүң көзөмөлдөгүн, адалдан болсун деген маани. Сен өлүмдү эстегин, өлгөндөн кийин чирип жок болгонуңду эстегин дейт. Адам баласы убактылуу жашайт. 950 жыл жашаган Нух пайгамбарда бул жашоодон өтүп кетти. Анан сурашкан экен. Бул дүйнө 950 жыл кандай өттү десе, ушундай бир бөлмө болсо, анан 2 эшиги болсо, бирөөсүнөн кирип, бир аз туруп кийинки эшиктен чыгып кеткендей болдум деп айткан экен. Ал эми биздин жашообуз андан өтө эле аз. Ошондон ушул Алла Таала берген мүмкүнчүлүктү, ушул ден соолукту, ушул багы мүмкүнчүлүктү азыр убактыбыз бизде бар. Күч кубат бар, мүмкүнчүлүк бар, бош убакыт бар. Ошолордун баарын биз Аллага ибадат кылып, коомго пайдалуу өткөргөн болсок, ошолордун баардыгы шариатка ылайыктуу болуп эсептелет. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ким чыныгы акыретти каалай турган болсо, бул дүйнөнүн азгырыгын таштайт дейт. Балки булар бардыгы ашыкчадан болсо, зикирден, намаздан тосуп атса, туура эмес жолго багытталса, ушуга окшогон дүйнөнүн жаман азгырыгына айтып атат. Эми ким ушул нерселерди аткарган болсо,
ал чыныгы Алла Тааладан уялган болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтып атат. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз бир кишиге осуят берип жатып мындай дейт: "Ма карихта ан яраху насу минка, фала тафалху би нафсика иза халаута." Сен бир кыймыл аракетти же бир ишти аткаруудан адамдардын алдында уялсаң, демек ошол ишти адамдардын алдында аткарууга уялып аткан болсоң, ошол ишти жалгыз калганыңда да аткарба деди. Мына ошондо чыныгы сен Кудайдан уялган болосуң деди. Эгер болбосо анда бул жакшы адептүүлүккө кирбей калат. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашканда осуят берди. Пайгамбарыбыз ушундай осуят берди: "Усика, мен сага насаат беремин, осуят кыламын. Ан тастахи мин Аллах, кама тастахи мин ар-раджули салих мин каумик." Ал кишиге ушундай бир сонун насаат берип атат пайгамбарыбыз: "Мен сага осуят кыламын, насаат беремин. Сен өзүңдүн айылыңдагы же коомуңдагы бир өтө кадыр барктуу кишиден кандай уялган болсоң, Кудайдан дагы мына ошондой уял" деп атат. Себеби биз чоң аталарыбызды, аксакалдарды урматтайбыз, сыйлайбыз, алардын алдында ашыкча сөз да сүйлөбөгөнгө аракет кылабыз, өтө адептүүлүктү сактайбыз. Мына ушул адептүүлүктү Алланын алдында да ушундай болгон, ушундай сактаган деп пайгамбарыбыз ага түшүнүктүү болуш үчүн мына ошондой жакшы бир осуятын айтып атат. Бул жерде бир жакшы окуя бар экен. Бул болсо дагы Ибрахим ибн Адхам деген өтө такыва, аулия зат өткөн. Ушу кишиге бир киши келип: "О Аба Исхак, Исхактын атасы, мен чындыгында аябай өзүмдүн нафсыма зулумдук кылдым" дейт. "Нафсымды ысырап эле кылып салдым" дейт. "Көптөгөн күнөө иштерди аткардым. Дагы эле тыя албай жүрөм. Мага бир насаат айтыңызчы" дейт. Ошондо Ибрахим ибн Адхам айтат: "Эгер сен менден ушул 5 нерсени кабыл алсаң, азыр 5 нерсени айтамын, ушуну уккун, ошондо гана мен айтамын" дейт. "Эгер ушуну аткара алсаң, чындыгында тыйыласың" дейт. Ошондо айтыңыз дегенде, биринчи Ибрахим ибн Адхам айтып атат: "Эгер сен Алла Таалага күнөө иш кылгың келсе, анда Алла Тааланын сага берген рызкысын жебегин" дейт. Алла Таала сага рызкы берип атат. Алла Таала жараткандай эле рызкысы менен жаратат. Мына ошол Алла Таала берген рызкыны жебегин. Анан жанагы киши таң калып мындай дейт да: "Жердин бетинде баары эле Алланын рызкысы да. Ал рызкыдан жебесем анда кандай жеймин? Каяктан тамак аш табамын, азык түлүк табамын? Баарын Алла Таала берип атса" дейт. Ошондо Ибрахим ибн Адхам айтат: "Алла Тааланын сага берген рызкысын жеп туруп, анан кантип ага күнөө иш кылып атасың" дейт. Ошондо эми экинчисин айтыңыз дейт. Сөзүн улантат: "Эгер Алла Таалага күнөө кылгың келсе, анда Алла Таала жараткан жерде жашаба" дейт. "Башка жака барып жаша" десе, мунуңуз биринчисинен да катуу болуп кетти го. Ааламдын бардыгы батышта, чыгышта, түндүктө, түштүктө баары Алланыкы да. Мен каяка барат элем? Башка жака бара албаймын" дейт. Ошондо Ибрахим ибн Адхам айтат: "Алла Таала сага берген рызкысын колдонуп жеп туруп, Алла Таала жараткан жерде жашап туруп, кантип күнөө иш кылып атасың? Уялбайсыңбы" дейт. Үчүнчүсүн айтыңыз дейт. "Иза ораттан таасияху", эгер сен күнөө иш кылгың келсе, анда бир Алла Таала сени көрбөй турган жерге бар дагы, ошол жерде күнөө кыл" дейт. Ошондо тиги айтат: "Кантип" дейт. "Биз баарыбыз билебиз. Алла Таала көрбөгөн жер жок, билбеген жер жок. Кайсыл жака барбайлы Алла Таала билет. Керек болсо Алла Таала биздин оюбуздагы, ниетибиздеги нерселерге чейин билет" дегенде,
Ибрахим Адхам жооп берет: Алла Тааланын рызык берген рызкысын жеп туруп, жараткан жеринде жашап туруп, кантип Алла Таалага сен күнөө иш кылып атасың, ал сени көрүп турса дейт. Анын үстүнө дагы керек болсо сүйлөбөгөн ниетиңдеги нерсени билип турса, кантип күнөө иш кылып атасың дейт. Төртүнчүсүн айтыңыз дейт. Эгер сага өлүм периштеси келип калса, жаныңды алам деп айткын дейт. Менин жанымды кечиктирип тургун, азыр албай тургун, мен тооба кылып калайын деп айткын дейт. Ошондо таң калат. Өлүм периштеси келсе, ал эч кимди койбойт. Эч кимди укпайт, жанын алат кетет. Ал мени укпайт да дейт. Эгер сен өзүңдөн ушул нерсени кетире албасаң, периштени уктура албасаң, өзүңдөн өлүмдү тыя албасаң, тооба кылыш үчүн дагы сага эч бир мүмкүнчүлүк жок болсо, анда сен бул нерседен кантип кутуласың күнөө иш кылып? Азыр өлүм келсе, алып кетти. Тооба кыла элек болсоң, төбөлүк тозокко кирип кетесиң деген маани бул жерде камтылып атат. Демек сен кантип кутуласың бул нерседен? Ойлодуңбу? Бешинчисин айтыңыз дейт. Кыяматта сени тозокко алып кетиш үчүн тозок периштелери, забаниялар келсе, аларга айткын: мен силер менен тозокко барбаймын деп айткын дейт. Ошондо жооп берет: кантип эле, алар укпайт да дейт. Алланын буйругун аткарат. Алар мени укпайт да дейт. Анда сен бул нерседен кантип кутулам деп ойлоп атасың дейт. Ошондо айткан экен: о Ибрахим Адхам, болду, жетиштүү болду. Мен тооба кылдым, истигфар кылдым деп Алланын жолуна кайтты деп мына ушул окуяда айтылат. Демек, имам Тирмизи айткандай, сен дайыма өзүңдү көзөмөлдөгүн, анткени сени көзөмөлдөп аткан адамга эч нерсе жашыруун эмес дейт. Дайыма шүкүрүңдү ошол жаратуучуга айткын, анын ырыскысы, нематы сенден эч качан үзүлбөйт. Тескерисинче кошулса кошулат. Сен ага дайыма ибадат кылгын, себеби сен ошол нерсеге муктажсың. Анткени баарыбыз Алланын мүлкүндө жашайт экенбиз. Кийинки адептерден бул дагы эле ушуга улай адамдын өзүн өзү көзөмөлдөбүс экен да. Пайгамбарыбыз айтат: "Убудуллаха кааннака тарау". Сен Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылгын. Эгер сен Алла Тааланы көрбөсөң, анда Алла Таала сени көрүп турат. Алла Таала көрүп турат дегендей ибадат кылгын дейт. Ошондон баягы имамул Жүнейттен сурап калган экен: биз көзүбүздү кандай сактайбыз арамдан? Айтыңызчы дегенде: "Би илмика анна назаран назири илейка асбaqu min nazarka ila manzuri lahu". Сен бир нерсени карайм десең, сен аны карагычаң эле Алла Таала ошонуңду билип турат, көрүп турат дегенди сен туйсаң жүрөгүңдө, мына ошондо сен көзүңдү сактай аласың дейт. Арам нерсени карагандан. Белки азыркы учурда аябай жетишкен болгон учурда биз баягы технология жетишкен, интернет өтө, ар бир адамдын колунда телефон болгон учурда биз чыныгында көздү аябай сактаганга муктажбыз. Умар ибн Хаттаб күндөрдүн бир күнүндө баягы сахабалары менен кетип атып, кой багып аткан койчуга жолугуп калганда сурайт экен: "Бизге бир кой берчи" дейт экен. Десе: "Жок, бере албайм, кожоюну бар". "Бир карышкыр жеп кетти деп коесуң да" десе: "Кантип айтамын? Кожоюнун көрбөгөнү менен баарыбызды жараткан Алла Таала көрүп турсачы. Ага эмне деп жооп берем" дегенде, ушунчалык такыбалыгына баа берип, кожоюнуна барып, ошол кожоюндан бул кулду дагы ошол кайтарган малын да сатып алып туруп, мына ушул жигитке берип койду дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалага болгон адеп менен бир аз сөз кылдык.
жараткан Аллах субханала таала баарыбызды мына ушул адептүүлөрдүн катарына кошкон болсун. Ибадат кылуу менен, намаз окуу менен, орозо кармоо менен, зекет берип, ажылык умраны аткаруу менен, калган башка жакшы иштерди аткаруу менен баарыбыздын Алла Таала жан дүйнөбүздү байыткан болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени менен чогуу кулк мүнөзү жакшылар болот дегендей, бардыгыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болуу үчүн Алла Таала жакшы кулк мүнөз менен, жакшы адеп ахлак менен кооздогон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.